Урматтуу бекендештер, Россия Федерациясынан выдворение депортация болуп кандай статья коюлса дагы 10 күнүн ичинде чыгарса болот. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Көпчүлүк бекендештерибиз биздин юридикалык компанияга кайрылышат. Сиздер кандай выдворениянын депортацияны чыгарасыздар деп. Бүгүн ошо боюнча кененирээк айтып берем. Андыктан каналга катталып, максималдуу түрдө репост кылып, Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн, ошондой эле Россияга барам деген бекендештерге бул видеону таратып коюңуздар. Урматтуу бекендештер, эгерде сиз Россия Федерациясында выдворение болуп же депортация болуп колуңуздарда кагаз берген болсо, 10 күн өтпөстөн сиздер дароо юридикалык компанияга же юристтерге кайрылып, депортацияны же выдворенияны жойгонго мүмкүнчүлүк болот. Эгерде 10 күндөн өтүп кеткен болсо, бул болбойт бекендештер. Кандай бекендештерге болот? Бул основаниясы бар. Эгерде статьяга окшого туура келсе, мисалы, аялы же күйөөсү Россия жарандык болсо, же ата энеси же официалдуу иштеген болсо дагы мүмкүнчүлүктөр болот. Ошондой эле өмүр бою запрет алган бул штрафтардын айынан, төлөнбөгөн налогтордун айынан өмүр бою запрет алышат. Ошондой эле Сахаровада анализдер туура эмес чыгып, лечение алып, дарыланган мүмкүнчүлүк бар мекендештер дагы болот. Ошолор дагы өмүр бою запрет коет. Мен ошол статьяларды комментарий коюп коем. Ошолор дагы Кыргызстанга келген болсоңуздар чыгарганга мүмкүнчүлүктөр болот. Урматтуу мекендештер, максималдуу түрдө Россияда жүргөн мекендештерге таратыңыздар. Эгерде азыр рейдтер болуп атат, эгерде ошол выдворение болсоңуздар, дароо 10 күндө бардык статья болбосун юристтерге кайрылыңыздар. Ошондой эле Россия Федерациясына барам деген мекендештерге дагы сунуш. Эгерде сиздер өзүңүздөрдү кара тизмеде жок экен, бар экенин билгиңиз келсе, бизге кайрылсаңыздар, биз тактап билип беребиз. Ошондой эле мурун депортация болуп, выдворение болуп, бирок колуна эч кандай кагаз бербей, канча жылга запретим бар деген мекендештерибиз дагы бар. Ошол мекендештер дагы биздин юридикалык компанияга кайрылса, так канча жыл экенин билип бергенге аракет кылабыз мекендештер. Максималдуу түрдө репост кылыңыздар. Дагы түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийге жазыңыздар. Кийинки видеодо айтып беребиз.